Assalamu alaikum, урматтуу шайлоочулар. Мен 3-чү жолу кайрылуу жасап атам. Бул кайрылуу, бул шайлоо өнөктүгүн өткөрүү боюнча бизге кандай шарттарды түзүп, кандай бут тосуулар болуп атат, ошол жөнүндө айтайын деп атам. Мындай да, мамлекеттик бийлик, райондор, шаарлар бардык катышкан партияларга бирдей шарт түзүп берүүгө милдеттүү. Мен биздин партияга кандай бут тосуулар болуп атат, ошол жөнүндө айтайын. Кара Кожо районунда штаб ача албай атабыз. Биз арендага ала турган макулдашылган зданияларды айына 10 000 сомдон деп макулдашып койсок, бийликтин партиялары барып 30 000 сомдон берип коюп атышат. Анан ал арендага берген киши 30 000 алгандан кийин бизге бергенден баш тартып атат. Бүгүнкү күнгө чейин мына ушундай акыбал болуп, Каракулжанын райондун борборунда Бүтүн Кыргызстан партиясынын штабы ачылбай атат. Аргасыздан Ылайтала айыл өкмөтүндөгү барып биздин штабтын башчысы өзүнүн үйүн райондук борбордук штаб кылып ачканга аргасыз болду. Мына ушундай туугандар. Бул аракеттер менен эмне кылып атышат? Бул аракеттер менен Бүтүн Кыргызстанга элди чогултпай, тоскоол кылганга ушундай бир шарттар түзүп атат. Бирок жаңылышат. Эл ойгонуп калды азыр. Эл өтө жакшы ойгонуп калды. Булардын колунан эчтеме келбейт. Кара Сууда шаардын мэрине барып, мен билдирүү таштайын деп, эртең 17-синде Кара Суу шаарында Бүтүн Кыргызстандын лидери Мадымаров, талапкер Исхак Масалиев, мен, Курсан Асанов жолугушууга даярдап атабыз. Эмне болду? Кара Суу парктын ичине жолугушууга уруксат бергиле десем, шаардын мэри мынтип айтты. Кара Суу паркы авариялык акыбалда турат. Биз аерди жаап салганбыз, аякка киргенге болбойт деди. Туугандар, мен бул сөздү 20 жыл мурда уккан элем. Акаев президент болуп турганда, анын бийлигин сындаган программаны Бишкекте филармонияда коюп атканыбызда, бизге атайын архитектурадан чечим чыгарып алып келип, филармония авариялык акыбалда турат. Азыр бир чоң балка түшүп кетиши мүмкүн. Элдердин күлгөнүнөн резонанс болуп, бул балка түшүп кетет экен деген архитектуранын чечимин, токтомун алып келип, концертти жабышкан. Ошонун бери мына 25 жыл убакыт өттү, анан да көп өттү билбейм. Ал балка түшүп кетпей эле турат. Бул бийликтин ошондо жасаган аракеттери азыр деле окшош эле уланып келатат. Туугандар, биз Кара Сууга элди чакырып атабыз. 17-си күнү саат 12-де ошол парктын ичиндеги стадиондо авариялык акыбалда болсо дагы элди чогултуп өткөзөбүз. Себеби дегенде башка партиялар, бийликтин партиялары биримдик, мына ошол мекеним Кыргызстан эмне деген жолугушууларды Кыргызстан боюнча өткөзүп атканын көрүп эле турабыз. Эгер сиздер көрүп аткан болсоңуздар, кечиресиздер, биз көрүп атабыз. Аларга эмнегедир тоскоолдук да жок, жана коюлган ограничение да жок. Бардыгы мүмкүн, бир эле Бүтүн Кыргызстан келгенде башка бир шартты талап кылып атышат. Жаңыласыңар. Биз аны өткөзөбүз. Эртең 17-синдеги саат 12-де Кара Сууда боло турган Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жолугушуусунда Адахан Мадымаров, Исхак Масалиев, Курсан Асанов, Медер Малабаев, анан мен Рахман Разыков катышабыз. Эгер кандайдыр бир суроолорду бергенге силерде болсо, келип ошол жерде суроолорду берип, жолугушууга катышып кетсеңиздер болот. Элдерге кулактандыруу бергенбиз. 17-си күнү саат 12-де Кара Суу шаарында, саат 3-тө Мады айыл өкмөтүндө, өкмөттүн астында, клубтун жанында, кечки саат 6-да Жаңарык айыл өкмөтүндө, ошол борбордук аянтта жолугушуу болмокчу. Келиңиздер. Туура, өтө көп адам келбегиле. Бир мындай тандалгандар келгиле. Саясатка күйгөн, түшүнгөн бир мындай ошол жердеги айткан сөздөрдү элге жеткизип бара тургандар келгиле. Сураныч. Үчүнчүдөн, азыр сатып алуулардын аябай бир мындай бийиктигине жеттик.
мен айылдарды кыдырып барганда мен адамдарга таң калып атам. Коркоктугуна таң калып атам. Кээ бирлери коркуп, жолугушууга келгенден коркуп жүрүшөт. Мени акча бергендер көрүп калса болбой калат. Аркаларынан кайтартып койгон, койдой кылып ойгонбойсуңарбы? Качанга чейин коркуп, башыңарды кумга тыгып отурасыңар? Ойгонгула. Мен бир нерсени айтайын. Биз силерге барып, силердин үнүңөрдү, элдин үнүн, акыйкат бийлик орнотойлук деп, акыйкатсыз бийликке каршы элди көтөрүп атсак, силер акча тыйын алып алып, ошолордун колунда курал болуп атасыңар. Өзүңөрдүн балдардын, неберелердин келечеги менен өзүңөр күрөшүп атасыңар. Силерди акча таркатып бийлик наемник кылып алып атат. Акча таркап, жана бирөөнү өлтүргөнгө акча төлөйт го, наемник деп коет ошону. Силер ошондой болуп атасыңар, акча алгандар. Өзүңөрдүн балдардын келечеги менен өздөрүңөр күрөшүп атасыңар. Токтоткула. Акча таратып аткандар, бирдемен айтайынбы? Акча таратып жүргөндөр эң жаман акыбалда силер каласыңар. Себеби бүгүн акчаны алган эл баары бир бүтүн Кыргызстанды шайлайбыз деп жүрөт. Эртең учетуңор, эсебиңер чыкпай калат. 1000 адамга акча тараткан болсоң, 500-ün таппай каласың. Анан балайга ошол акча берип аткан силер каласыңар. Азыр токтоткула. Ошондой болгон. Акчаны таратып берип, бир эжебиз раматтылык. Аягында шайлоонун эсебинен чыкпай калып, жүрөгү кармай өтүп кеткен. Бул шайлоодо мына ошондойлор көп болуп калышы мүмкүн. Азыр токтоткула. Келгиле. Таза, адилеттүү бийликти акча менен сатып алганга болбойт, аны жасаганга да болбойт. Элдин акыл эси ойгонуп, жүрөгү ойгонуп, көөдөнү ойгонуп, жакшы бир өзгөрүүгө, мамлекетте радикалдуу өзгөрүүгө алып барганга аракет кылып атышат. Туугандар, бир нерсени айтайын. Бул шайлоодо кайсы партия эң көп добушту алып барса, ошол партиянын лидери же ошол партиядан премьер-министрлик кызматка барып отурат. Бул премьер-министрди бул азыркы шайлоонун мыйзамы боюнча президент шайлабайт, көпчүлүк коалиция дайындабайт. Эл шайлайт. Сиздер азыр премьер-министр шайлап атасыздар. Туугандар, азыркы шайланган премьер-министр жылда алмаша турган премьер-министр болбойт. Бул 5 жылга шайланат. 5 жылга. Ошон үчүн туугандар, азыр силер жөн эле депутат шайлаган жоксуңар. Силер премьер-министрди шайлап атасыңар. Ошол премьер-министр ким болсо, ошого жараша мамлекет өзгөрөт. Бул баарыңарга, кулагыңарга кулак сырга. Ошон үчүн азыркы шайлоо башка шайлоолордон бир аз башкачараак. Мына ошого көңүл бөлсөңүздөр. Азыркы биздин оппозициядагы партиялар биз 3кө бөлүнүп кетсек, бүтүн Кыргызстанга, мекенчилге, чоң казатка ошондо какшап, ошондо утулабыз. Ошон үчүн келгиле, баарыбыз биригип туруп, бир партияны алып чыкканга аракет кылайлык. Элдик деген партиялар бирөөнү сүрөп алып баргыла. Антпесек биз 3 жака бөлүнүп кетип, как талаада ошондо калабыз. Парламентке өтүү максат эмес. Парламентке барып, эгер оппозиция болуп отурсаң, көп маселени чече албайсың. Туура анча-мынча берилген укуктар бар. Бирок мамлекетти өзгөртүү үчүн биринчи орунга чыгып жеңип барыш керек. Ошондо мамлекетте кардиналдуу турда өзгөрүүлөр болот. Келиңиздер. Дагы бир жолу жүрөк менен кеңешип, акыл менен калчап, эртеңки шайлоого сатылбай бирге барайлык. Силер менен Рахман Разыков.